маанилүү жаңылыктар менен тааныштырсам. Назарыңыздарда валюталар курсу. 8 февралга карата өлкөбүздө күтүлгөн аба ырайы. Түнкүсүн жаан-чачын болбойт. Түштүк-чыгыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 5-10 метрге жетиш күтүлөт. Тоо этиктеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Алгач күндүн оршундуу жаңылыктар менен тааныштыра кетсем. Көп кабаттуу үйлөрдүн биринен таза суунун ордуна спирт ичимдиги агып жатат. Ош базарынан кайрадан өрт чыкты. ГАИ эми жолдун жээгинен айдоочуну токтото албайт. Ушул жана башка жаңылыктар менен сиздерди кененирээк тааныштыра кетсем. Бишкектеги Ош базарында кайрадан өрт чыкты. Таңкы саат 5:50дөн тарта тилсиз жон өчүрүүгө Бишкектин аймагындагы бир нече бригада барган. ÖKMден адам курмандыгы жок экендигин айтышты. Борбор калаада жайгашкан Ош базарында эртең менен чыккан өрт чектөөгө алынды. Бул туурасында ÖKMдин маалымат кызматына кабарлашты. Өрт Киев менен Бейшеналиева көчөлөрүнүн кесилишинде аталган соода жайынын жанында жайгашкан дүкөндөн чыккан. Маалымат булагы Спутник. Шевченко менен Чикагяндын беттеши. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко менен америкалык Кэтлин Чикагяндын беттеши 9 февралга караган түнү Хьюстондогу UFC 247 турниринин алкагында өтөт. Анда ата мекендик спортчу чемпиондун наамын 3-рет коргомокчу. Ал 57 кг салмактагылар арасында чемпион болсо, америкалык мушкер кыз ушул эле категориянын рейтингинде 1-орунда турат. Айдоочуларга жагымдуу кабар. ГАИ эми жолдун жээгинен токтото албайт. Мындан ары жол коопсуздугун камсыз кылган кызматкерлер майы жолдун жээгине чыгып айдоочулардын унааларын токтото албайт. Бул тууралуу жол кызматынын башчысынын орун басары Нур Сатыбалдиев жергиликтүү басылмалардын бирине берген маегинде билдирген. Анын айтымында, жаңы тартип боюнча кызматкер жол эрежесин атайлап бузулган учурда гана айдоочуну токтотуп эскертүү бере алат. Андан сырткары, эгерде унаа издөөдө жүргөн болсо, же болбосо туура эмес токтотулган учурда патрулдук милициянын кызматкерлери текшере аларын белгилеген. Андан башка учурда майы кызматкерлери жөнү жок унааларды текшере бербейт жана жол жээгине чыгып унааларды тоса албайт. Токтотуу үчүн өтө чоң себеп болушу керек. Маалымат булагы Назар News. Көңүлүңүздөрдү дүйнөлүк кабарларга бурсам. Индияда үйлөрдүн биринен суунун ордуна спирт акты. Индиянын Трисур шаарында көп кабаттуу үйлөрдүн биринен таза суунун ордуна ликер менен суунун аралашмасы ага баштаган. Маалыматка таянсак, биринчи үйдө алкоголдун жыты уруп, андан кийин суу чыгуучу түтүктөрдөн ага баштаган. 18 үй бүлө өкмөткө таза суунун жоктугунан жана жуунууга мүмкүн болбой жатканын айтып даттанышкан. 6 жыл мурун ал курулуштун жанында эс алуучу жай болгон. Кийин жабылып, бардык спирт ичимдиктери конфискацияланган. Өткөн жумада жок кылууга уруксат алган кызматкерлер баарын эс алуучу жайдын жанына көмүп салышкан. Жыйынтыгында 6000 литр алкоголь суу менен камсыз кылуучу өтмөктөргө кирип, суу менен аралашып, элдерге тарай баштаган деп айтылат маалыматта. Азыркы учурда өкмөт жагбыр калгандарга таза суу жеткизип, түтүкчөлөрдү тазалап башташты. Маалымат булагы Назар News. Эгер сиздер дүйнөдө жана Кыргызстанда болуп жаткан жаңылыктардан кабарсыз калбайын десеңиз, биздин каналга катталууну унутпаңыз. Кийинки чыгарылыштан амандашканча үй бүлөңүздөргө тынччылык, аманчылык тилейм.